Мына депутаттардын баары бири-бирибизден сурап атабыз. Кайсы мыйзамга добуш берип атабыз? Эмнеге добуш берип атабыз деп сурап атат. Ай койчу эме кете берсин деп эле добуш кетип баратат. Бул оюнчукка айландырып алдык биз мыйзам кабыл алууну. Адахан Кимсанбаевич, эми сиз тажрыйбалуу депутатсыз. Мыйзам долбоорун кабыл алуу принцибин билесиз. Комитетте буга чейин каралган, талкуу болгон, ага чейин коомдук талкууда турган, биринчи окууда кабыл алынып атат. Адахан Кимсанбаевич, өзүңүз билип туруп зачем шоу кылып атасыз? Эми регламентте ушундай норма, буга чейин комитетте каралат, талкууланат, жерге келет, залга өтөт. Туура эмес болуп калган ушул регламентте, чынында. Билбей каласың, кайсы мыйзамга добуш берип атасың. А бирок Адахан Кимсанбаевич ушуну билип туруп, элге жагынайын деп туруп, бу жерде бардык акылсыздар отурат, ушу жалгыз сабаттуу болгону ушу өкүндүрбөй койбойт да. Эми билесиз буну, 5 колуңуздай билесиз, айланып кетейин. Уятты эми. Бул мыйзамдарды өткөндө 4-күнү күнү караганбыз. Адахан Мадымаров ошол күнү жок болчу, жумушта эртең менен отуруп кетип калган ошо бойдончу. Анан бияка чыгып эле ар кайсын айта берсе эле ушунун сөзү туура боло береби? Бияка туруп алып эле. Анан кийин муну эгер добуш берип атканда бу жерде биринчи класстын окуучулары отурган жок да. Баары билет да кайсы мыйзамга добуш берип атканын. Көрүп атасызбы? Көрүп атсаңыз жакшылап көрүп алыңыз. Токтотпойсуз ушунуңузду. Силер кимсиз сизге ошол мыйзамды айтып бергидей? Билип алсыңыз өзүңүз ошол жерден компьютерден карап туруп. Тажрыйбанын көзөмөлгө алганы мына бүтүн Кыргызстан далилдеп отурат. Молодецсиңер. Ушундай болуш керек. Башыңда кылыч турса да позициядан тайбаш керек. Ойнобош керек да тияка биякачы. Боякта позициялардын күрөшү болуп атат. Өкмөт мыйзамдарды алып келип атат, бүтүн Кыргызстан каршы чыгып атат. Эмнеге? Өкмөттү сындырыш керек да өзлөрү бийликке келиш керек. Молодецсиңер. Бекем турбайсыңар бу кичинечи. Башыңда кылыч турса да, өлүп баратсаң да позицияңды айтып өл да, бекер. Эмне Адахан Кимсанбаевич мунун баарын ооба шоу эмес бул, саясий упай топтоо дейт муну. Бул эртеңки президенттик шайлоого даярдык дейт муну. Молодецсиңер. А биз отуруп бердик. Мыйзамдар жол бергенден кийин ошо менен кетиш керек да до конца. Баш мыйзамда турабы статьялар, кетпейсиңерби? Казино мыйзамын ошондой эле кабыл албадыңарбы? Эмне артка кайтып атасыңар? Или күрөшкүлө, или чыккыла саясий аренадан. Экөөнүн бирөө да.